Чакан мраморный айылында Кыргызстанга белгилүү туурамчыл Куудул Адилет Кожобергенов 13 жылдан бери жашайт. Нарында туулганы менен мраморный айылда жашап, айылдык маданият үйүндө эмгектенет. Ал учурда окуучуларга ийирим ачып, өз өнөрү менен жаш муунга бөлүшүп, кыр сырларын үйрөтүп келет. Куудул деп эл кабыл алышат. Бирок мен куудулдан деле көп нерсе айта бербейм. Мен баягы актерский мастерством күчтүү болгондуктан эле мен бир нерсени жакшы туурайм да. Туурамчы. Негизи бул туурамчы киши куудул болуп калат турбайбы? Илгери Шаршен атабызды айтчу экен туурамчы деп. Шаршен бир нерсени туураганда ошону мындай карап туруп, ары карап кайра бери караганда өзүндөй кылып туурап койчу дейт. Анан ошондон эле бул туурамчы болуп жүрүп эле мен ошол бирөөлөрдү туурап ырдап, ошолорду элге тартуулап жүрүп эле анан эле бачым эле Куудулга айланып кеттик. Ашыралы Айталиевди өзүндөй туураган Куудул учурда жаратылышты коргоо максатында да иш алып барып, окуучуларды актерлук чеберчиликке үйрөтүп келет. Анан адам итти дос кылып калган экен. Ошондон бери карай биз менен ит эң жакын жаныбар, досубуз болуп жүрөт экен балдар. Жакында эле ушул мен өзүм бул азыр Кыргызстанда НАБУ деген бар эмеспи, билесиздер да. Жаратылышты коргоо уюму. Ошол уюмда иштейм. Ошол уюмда иштеп, ушул айылдын балдары менен спектакль койдук жакында эле. Илбирстин ак илбирс көрсөң атпай жүр деген тема менен койдук. Ушул айылдын балдары иштейт. Ушул айылдын балдары менен ушул мектеп менен тыгыз байланыштырып, ушул айылда клубда ушул жерде репетиция кылып аттык. Мындан тышкары айылдагы жаштарды спортко аралаштыруу максаты да күчүндө. Алар үчүн жергиликтүү бюджеттен спорттук мектеп оңдоп түздөөдөн өтүп, футболдук аянтча курулган. Ал эми облустук фонддон теннистик корт салынып, учурда окуучулар мектептен кийин спорттун түрү менен алектенишет. Чакан айыл болсо дагы жайкы концерттик залы, эс алуу бакчасы бар. Мындан тышкары кичинекей бөбөктөр үчүн балдар ойноочу жайдан 4 ишке берилген. Нурай Кайратова, Жумабай Исманалиев, УТРК Чүй.